Ал эми достор, бүгүн биздин студиябызга алгачкы коногубуз дагы келип калган. Анда ошол коногубузду тааныштырып өтсөк. Коногубуз бут кийим чыгаруучу жеке менчик ишкананын жетекчиси жана уста мырза Чыңгызбек Айтиев мырза келип отурат. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Таңыңыз менен. Рахмат. Агай, бүгүнкү таңды кандай тостуңуз? Бүгүн таң Аллага шүгүр, жакшы уктап, жакшы эс алып, сиздерге сапар алып келип калдык. Алыскы Өзгөн районунун Мырзаке айылынан биздин жеке бут кийим чыгаруучу өндөр жайыбыз. Сол жактан сиздерге конок болуп чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жакшы агай. Сизге суроо берип өтсөк, ушул кесипти сиз кантип аркалап калдыңыз эле? Бул кесипти аркалаганын себеби башка эле өзүбүздүн эле Кыргызстандын ичиндегидей болуп аткандай мигрант маселеси болуп, Россия жергесине келинчегим экөөбүз иштеп кичине жокту баргыла тургандай кылып, үй жай салгандай дегендей максатта барып, ошол жерден тапочный фабрикага иштеп калдык. Биринчи портной, орусча айтканда разнорабочий дегендей ар түрдүү жумушта кызмат кылышы фабриканы жетектеп, кийин иштеп жүрдүк. Арадан бир жыл, 1,5 жыл өтпөй эле анан кичине алдыга жыла баштадык. Бригадир болдум, андан модельерге өтүп калдым. Билими жок эле, анан тапочный фабрикадайм, жеңил эле. Ошентип эле жумушка кызыгуум пайда болду, бут кийимге. Андан соң ондон өтүп баратып эле кроссовкиге өттүк, башка фабрикага чакыруучу ал жака өтүп, ал жерде өндүрүү цехтин өндүрүү боюнча старший производитель деп койгу, жана жеке башкаруучусу болуп калдым өндүрүү жагынан. Ошентип аябай шык пайда болду. Андан кийин Чинше дегенге өттүк, уги чыгарган фабрикага. Ошол жактан иштеп, ал жакта уже как официально эле старший производитель болуп шайландык. Ошол жерде иштеп жүрүп, жетек директор менен кеңешип, экөөбүз модель жасайт элек. Анан модельди аякта фмиге өткөрүп, Кыргызстандан бул жактан кыргыздарды алып барып иштеттик. Ошентип 8 жыл өмүр өтүп кеттир. Андан соң кичине билим алыш керек деп, моделирование, конструирование по мировому стандарту деп Москвада окуу жайын аяктадым. Анан 2 жылга созулуп калды окшойт. Кыргызстанда ошентип бут кийим чыгара баштадык. Кудай кааласа 2 жылга баратат, 1,5 жылдай. Негизинен агай, жалпылап айтканда 10 жылдын тегерегинде бут кийим тармагында иштеп жүрөсүз. Агай, айтсаңыз, сиздер азыркы учурда кандай бут кийимдерди тигесиздер мына Кыргызстанда? Негизи эле мына столдун үстүнөн көрүп турам, бир эле бут кийим эмес, сумкалар дагы. Бизде кандай десем, ограничение жок. Элдин талабы кандай болсо, чек жок дегендей. Элде кандай талап кылса, ошону чыгара беребиз. Кудай кааласа, бул боюнча өзүм мастер, өзүм дизайнер, өзүм модельер дегендей. Анан бизге көбүнчө индивидуально келишет заказчиктер. Анан келип, каалаган модельдерин айтат, ортодон биз кеңеш кошобуз. Ошентип, ортодон оюздаган нерсе мондай буюм болуп чыгат. Жакшы, ушул бут кийимдерди тигүүдө сиздер кандай материалдарды колдоносуздар? Биздики чыныгы булгары. Орусча айтканда крес, анан мырес деп коет, крупнорогатый скот, анан мелкорогатый скот деп коет. Ошолорду бүт сапаттуу, эң сапаттуу биринчи категориядагы сырье кожалар, натуральный кожалар bizde искусственный эчтеке жок. Даже тамандан бери өзүбүз жасайбыз. Баягы заводдон чыккан эчтемкеси жок, полностью өзүбүздүн колубуздан өтөт. То есть сырье алдырабыз, сырьеден ушундай буюм пайда. Азыр сиз табигый деп калбадыңызбы? Табигый. Демек, башка бут кийимдерден дагы баасы жагынан айырмасы болсо керек, Баасы жагынан айырмасы кандай деп айтсак болот? Азыр базарга мындай айтканда базардын баасы менен эле бирдей эле турат. Мисалы, турецкий обувь деп коет, турецкий бут кийимдер, китайскийлер карап көрсөң 1000 сомдон баштап кете берет. Бизде деле ошондой эле. Ким кандай талап кылса ошондой чыгарып бере беребиз. Мисалы, арзан десе арзан чыгарып беребиз, кымбат десе кымбат чыгарып беребиз. Ошол сыяктуу эле бизде баасын айта кетсек, 1000 сом, 1,5 сомдон баштап кете берет. Баягы бут кийим деген бул 3 класска бөлүп жасайбыз. Эконом класс, анан комфортный класска кирет, анан кийин элитный класска кирет. Эконом классы как бы 1000 сомдон 1,5 сомго чейин, комфортный класстар 2,5 миңден 4,5, 5, 6, 7, 8ге чейин кетет. Элитный класска өткөндө уже 6 миңден баштап жогору кетет.
Айтсаңыз, мына балалар жөнүндө сүйлөдүңүз, ушул жерден айтайын. Эң кымбат бут кийимиңиздердин баасы канча сом? Эң кымбат биздин Кыргызстанда эң кымбат жасалганы 15 миңге чейин барып атты. Бул ар бир бут кийимге өзүнчө жекече көңүл бөлөсүң, жекече покраска беребиз, краскасы дегендей. Жекече свет чыгарабыз, мисалы айта кетсек, бир клиент келип, мынау жерин мага караана, могу жак кызылыраак, бул жагы жашыл, бул жагы уже оттенектер алмашып кете тургандай кылып, эксклюзивно деп коет го орустар айткандай. Ошондой талап кылса ошолорго жасап беребиз. А так 7 миңден, 6 миңден деле кылсак болот ошондой нерсеничи. 8 миң, 10 миң ушундай. Эң кымбаты 15 миңге чейин биздин Кыргызстанда көтөрүп атат. Анагай айтсаңыз, мына түстөрү боюнча дагы айттыңыз, мындай болсун деп келип айтышат деп. Демек сиздер бир гана адамдардын буйртмасы менен жасайсыздарбы же өзүңүздөр да жасап дүкөндөргө, базарларга сатууга чыгарасыздарбы? Азыр ушул тапта биз ошо жекече элдин талабы менен эле элдерге заказ берип, буйрутма берип, анан биз ошодон чыгарып жасачубуз. Анан азыр кичине ошо чакан ишканабыздын бир жак бурчун магазин кылып жасадык. Келгендер кийип көрүп, жактырып салып кете берет. Анан жактырбаса өздөрүнүн сунуштарын айтат, мондой мен каалайт элем дейт. Биз ошондоп чыгарып беребиз. Бизде булгардын түрү бар, тамандын түрү бар, башкасы баардык сырьёдун түрү бар. Ошодон тандашат. Таманды дагы өзүбүз жасап беребиз. Үстүн дагы, бүт светтерин дагы, мындай. Кыскасы бүт баардыгын өз алардын талабын биз аткарып берүүгө аракет кылабыз. Жакшы агай. Ушул бир бут кийимди жасаганда, ушул бир бут кийимди жасаш үчүн кандай этаптардан басып өтөсүздөр, кандай жол менен жасалат? Болбосо мына астыңызда турган бир бут кийим канча убакытта жасалган? Буну айтыш кандай деп айтсам болот, сиздерге бул этапка бөлгөндө бир 4-5 этапка чейин барып калат. Биринчи кардар келет, кардар менен сүйлөшүп алабыз. Андан соң кардардын сунушуна карап биринчи моделирование башталат. Мисалы жаңы модель болсо, моделированиядан кийин дизайнер менен өз дизайн, өзүм модельер болгон үчүн өзүм ой чыгарып баягы жанагыны кагаз түрүнө түшүрөбүз. Анан кагаз түрүнөн лекал основага чыгарабыз. Лекалдын основадан уже конструирование болот, собирать этебиз полностью. То есть кыркылган детальдарды чогултабыз. Чогултуп, андан соң колодочный система болуп атат, колодкага отурат, форма создавать этет дегенде бут кийимдин формасын алат. Андан соң ушу подошвасын жасайбыз. Анан ичиндеги патек деп коебу, стелька, батек, ошо батектери жасалат. Ошентип ар бир буттун анатомический строениясына карап тигип чыгарып беребиз. Ошондо убакыттын кетиши буга модельдин бериш заказынан зависит этет. Мисалы өтө татаалыраак, мында мисалы ар бирден деталь турат да. Ошол көбүрөөк болсо бир күн убакыт, 2 күн убакытка чейин кетет. Анан оңоюраак модель болгон болсо бир күндө баардыгын жасап чыгарганга аракет кылабыз. Жакшы. Азыр биз астыңыздан бут кийимдерден сырткары сумканы да көрүп турабыз. Мындан сырткары сиздер дагы эмнелерди жасап чыгарасыздар? Булгарыга тиешелүү баардык нерсени чыгарабыз. Мисалы, эмне заказ кылсак болот сиздерден, тили көрүүчүлөр үчүн дагы? Кошелек, клатчтар, сумка, бут кийим, машинанын рулуна чехолбу, панелине чехолбу, кожаный, натуральный кожадан, сиденьясынабы. Бут кийим Булгарыга тиешелүү баардык нерсени жасай беребиз. Мисалы айтсам ушулар. Жакшы. Агай, айтсаңыз, көпчүлүк эле биздин теле көрүүчүлөрүбүз ушул жерден ушул суроону бергиси келип атса керек. Негизи эле мага да кызык болуп жатат. Бут кийим боюнча иштегенден кийин эми бут кийимдер боюнча көп эле маалымат билсеңиз керек. Бут кийимди тандоодо эмнесине көңүл буруш керек? Бизде бут кийимди тандоодо мисалы карап көрсөк, баасын гана биздин кыргыздарда ушундай бир эме сиңип калган, баасы кымбатыраак болсо, ол ушундай качествого жооп берет. Анан кийин бут кийим аябай сапаттуу деп эсептешет да. Бут кийим эмнеден жасалат болсо, ошону биринчи билишибиз керек да. Мисалы, кожа натуральный болуш керек. Бунун табигый түрүндө болуш керек. Себеби табигый түрүндө баягы биздин колубуздун клеткаларындай эле, малдыкы деле ошондой болот. Бышышып, дем алып туруш керек. Ушунун эле баягы жасалма түрлөрү чыгып калган. Мисалы,
прессованный кожа деп коет или дерматин деп коет. Олар уже абаны өткөрбөйт, сыртка дагы, ичкери да өткөрбөйт. Вот ошол аркылуу буттун ичинде ным пайда болот, суу пайда болот. Ошол аркылуу анан буттарда болезнь, оорулар пайда болуп, денени оорутканга алып келет да. Вот таманы мисалы, могу тамандар өзүздүк жасалгандар. Могу жер баягы нискользящий, не из нашей стойки дегендей желбейт, сыз өткөрбөйт, ысык өткөрбөйт дегендей. Андан соң базардагы бут кийимдер резиновый подошва коюп коет дагы. Баягы ысыкта, асфальтта басып ысыгында кетип атсаңыздар, ысык кадимкидей бутуңузга өтүп, ошол аркылуу бутуңуз ичи тердейт. Тер дегенден кийин билесиздер да, ошо бүт бардыгы нымдан пайда болот, суудан пайда болот оорунун баары. Бөйрөк азыр мына карап көрсөк, жаштардын деле 50%тен көбү эле бөйрөк оорулуу болуп калды. Бут кийимден. Бут кийим да биринчи баягы бут кийим жакшы болсо, ден соолугуң жакшы дегендей. Ошо бут кийим биринчи подошвасына маани бериш керек, таманына. Аябай жакшы маани бериш керек. Экинчисинде үстүндө булгарысы, чыныгы булгарыданбы ошого аябай жакшы маани бериш керек. Буну түшүнүш керек бирок. Ар бир адам түшүнүш бул менин оюмча абзел да. Себеби буну түшүнбөсөңүздөр кыйын эле болот. Бут кийим ден соолуктун оорусуна көп алып келген ушу бут кийим да. Жакшы агай. Жакшы, ушул бут кийимдерди жасап атканда же болбосо башка буюмдарды жасап жатканда сиздер дизайнды сиз өзүңүз чыгасызбы? Дизайнды дагы, моделин дагы өзү. Получается, бардыгын эле өзүм жасайм го. Айтсаңыз, ошол дизайнын түзүүдө сиз мына жогоруда айттыңыз, кагаз түрүндө деп. Электрондук түрдө дагы түзүлөбү же кагаз түрүндө түзүлүп, андан кийин жасоо жолуна өтөбү? Бир гана кагаз түрүндө да? Мен азырынча кагаз түрүндөмүн, электрондук вариантка да кудай калса өтөбүз деген ойгон. Заманда эметип баратат. Анан агай, дагы бир нерсени сурайын, биздин жаш теле көрүүчүлөрүбүз дагы көрүп жатса керек. Азыркы учурда мындай кроссовкаларга, бут кийимдерге өзгөчө сүрөттөрдү түшүрүү мындай модага айланып жатпайбы? Сиздер ошондой сүрөттөр менен дагы бут кийим чыгарып бере бересиздерби? Ооба. Бизде натуральный краска менен, итальянский краска менен иштейбиз. Ошол краска менен түшүрөбүз сүрөттөрдү, бардык сүрөттөрдү ким кандай талап кылса ошого карап кете берет. Демек, кандай болсо дагы сиздер чыгарып бере бересиздер. Эч кандай айтсам чектөө жок. Чектөө жок бизде. Чектөө жок. Мен бир кызыктуу суроо берип өтөйүн агай. Айтсаңыз, сиздер өзүңүздөр деги эле сиздердин үй бүлөңүзбү же сиз өзүңүзбү кадимки эле башка адамдар сыяктуу базарга барып бут кийим сатып аласыздарбы же бир гана өзүңүздөр чыгарган бут кийимдерди колдоносуздар? Мурун мен ошо Россия Федерациясында иштеп жүргөндө бул жакта алып берчүбүз. Кыргызстанда өзүбүздүн урук туугандар, апам дегендей бала чакка алып берчүбүз. Азыр жок, 1,5 жыл 2 жылдан бери өзүбүз эле даже баягы масы деп коет го, масыдан бери эле өз тигип кийебиз. Бардык эле өзүбүздөн. Айтып өтсөңүз, сиздин ушул кесибиңиз сизге эмнеси менен жагат? Эмне өзгөчөлүгү бар? Бунун өзгөчөлүгү мага жакканы өзүмдүн оюмду буюм кылып чыгарган. Ошол мага аябай баягы орустар айткандай наслаждаешься ушул нерседен, кайфую дегендей. Кыскасы рахат алам. Сөздүн кыскасы. Негизинен эле чындап эле сиздин сөзүңүзгө толугу менен кошулам. Өзүңдүн оюңда бул нерсеге дагы өзгөчө бир фантазия, чыгармачылык керек эмеспи? Өзүңдүн оюңдагы нерсени аны түшүрүп, ага кошумча нерселерди кошуп, андан кийин мына ушундай адамдар көрчү буюм кылып чыгарып. Дагы кандай суроо берсем эми. Аны айтсаңыз, мына бут кийимиңиз менен сумкаңыз бирдей түстө экен, бирдей жасалыптыр. Бул экөө комплектпи? Ошондой. Бул экөө, бул мына менен мисалы мына бул аялдарга, кыздарга дегендей итальянский стилде, Оксфорд деп айтылат. Модель аябай жакшы, полиуретановый подошва, сыз өткөрбөй турган подошва коюлган, кожа, брагированиеси менен полностью. Бул менен комплектке кетет. Комплектсиз жок деле алса болот. Мисалы бунун ордуна башка нерсе коштурса болот. Мисалы или жөн эле өзүң гана баягы аял заты бут кийимге сумка жарашсын дегендей кылып ушундай орустар айткан сочетать этет го. Вот ошондой эмеге эле чыгарып койгон эмелер. Эмесин айтканда, модельдер итальяндыкынан эчтекесинен калышпайт болуш керек. Сапатынан деле, эмесинен бүт стандартка жооп берет. Ошо анан мындан сырткары ортопедический бут кийимдер жасайбыз. Жаш балдар, өспүрүм балдарда основной болуп келатат.
плоскостопия деп коет го, май таман. Май тапандар жоюу үчүн стелкалар жасайбыз, баягы батектер деп коет, батектер жасайбыз. Бут кийим жасап беребиз. Бутунун өзүнүн анатомический размери менен карап, бутун сөөктүн өсүшүнө кайсы жер тийишин, тийбешине карап жасап беребиз. Бир буту кыска, бир буту узун болуп калгандар болот, ошого окшогондор. Артык деп коет, бир бут 6 манжалары бар болот. Бутунда косточкалар өсүп кеткендер болот, пучок деп коет, буттун ийилген жеринде сөөктөр өсүп кетет. Ошолорду жасап беребиз. Мына сырткары бийик подъемдор деп коет, могу жерде подъемдордун бийиктигине карап. Кыскасы индивидуально келген заказдарды, баягы жеке келген заказдарды бүт бутунун турушун алып, бутун кайсы жер тиет, тийбейт, ошого карап алып, строениясына карап тигип беребиз. Демек баардык нерсеге ыңгайлаштырып жасап бере берет экенсиздер, жакшы агай. Анда сиз үчүн эркин микрофон болсун. Балким салам жолдоп алсаңыз болот. Кыргыз элим, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу жашооңуздарга ийгилик каалайбыз. Сиздерге дагы Кыргызстан өнүп өссүн, жеке ишкерлер көбөйсө, мамлекетибиз оңолот дегендей, ар дайым ар бир үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар, жашооңуздарга ийгилик. Ар ким өзүнүн ой максаты болсо, ошого жеткенге мен тилектешмин. Жана ошондой эле үйрөнөм деген адамдар боло турган болсо, келсе мен үйрөткөнгө даярмын дегендей. Өзүмдүн үй бүлөмө салам жолдойм, келинчегиме, апама, бир туугандар, жалпы досторума баарына салам жолдойм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар кыргыз элим. Чоң рахмат. Сиздин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо алдыга өсүп өнүгө бериңиздер. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Чыңгызбек Айтиев, бот кийим чыгаруучу жеке менчик ишкананын жетекчиси жана ошондой эле уста мырза болду. Ал эми биз эфирибизди алдыга карай улантабыз кесиптер. Ооба, анда жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн кызыктуу бир сюжетке кезек берели. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, пайдалуу маалыматтарды алууга убакыт келди. Анда сиздер үчүн ден ысак бала түрмөгө болсун.